Мен балалыгым Өзгөн районуна караштуу Жыланды айылында туулуп өскөнмүн. Ошол жерде өткөн. Балалыкты эстегенде ушул биринчи эле алгачкы балалык кезимде эстегенде ушул мектепте чыйрак кыз болуп, биринчи, экинчи, үчүнчү класска чейин окуп, андан кийин уже ырдайм деп конкурстарга катышып, жана айылдан чыккан талант деп аркы көчө менен берки көчө болуп биз жарышчу элек да. Ошол жерде дагы баягы өзүмдүн чырактыгымды көргөзүп, интермедиа аткара калып, анан ырдай калып, бир жакшы күндөр балалык кезим ушул Өзгөндүн ушул Жыланды айылында өткөн да. Мектепте Жээнбек Мамачанов деген мектепте окуганмын. Ал жакта менин биринчи алгачкы мугалимим Зырапа деген эжеке болгон. 4-класска чейин ошол эжекенин колунда өскөнмүн. Окуп чоңойгонмун. Бир жолу ошол классташ кызым мектепке ар дайым нан салып келчү эле да. Сумкасын аччы, анан нан салып келгенде мен нанды эле салып келбечүмүн да үйдөнчү. Анан нан салып келгенде баягы жерден нанды алып туруп сумкасына постоянно ар дайым салып келчү да. Ошол сумкасынан нанын урдап классташтар менен бөлүп жегеним эсимде да. Анан бир күн урдадым, 2 күн урдадым, 3-чү күн да урдадым. Анан уже акыркы күнү сен алып койдуң нанды, сен ушу балдар менен жеп койдуң, ушу сен алдың деп алма нан салып келчү да. Анан алып коюп, анан кийин апасы биздин айылда ФАПта баягы медик болчу, врач болчу, ушундай келип туруп анан кийин сен эмне менин кызымды ушинтип нанын урдап жейсиң, наркы берки деп мени урушкан. Балдар болуп анан мен урдасам балдардын баары жечүбүз дейм, ардыбыз ортодон бөлүп жечү элек да. Алманы, нанды жеп, ушундай бир жакшы күндөр өткөн да. Жакшы көрбөгөн сабагым менин ошол алгебра сабагы болчу. Алгебра сабагын жаман көрчү элем. Математика ушундай баягы алгебра математиканы аябай жаман көрчү элем. Анткени негедир баягы билбейм, өзүнчө эле ушул сабак жакчу эмес мага, ушул сабакты анча жактырчу эмесмин да. 9-классында ошол бир бала мага ушундай бир кат жазып бериптир. Анан ал катты алып мага берсе, анан классташ кыздарым да окуп калып бардыгы ушундай деп, анан ошол кезде сразу бат эле сөз кылып салышчу эле го. Мектепте, класста классташтар ушундай паланчаны жакшы көрүп калыптыр, анан кат жазыптыр, анан минтиптир деп эле сүйлөп калышчу да. Ошол кезде бирок менде кандай десем, мени жактырган балдар болгон ошол кезде 9-классымдан баштап, 8-9-дан баштапчы. Өзүм 4-5 классында классташ бир баламды жакшы көргөм да. Өзүнчө эле жакшы көрүп, аябай жакшы окуйт эле да ал балачы, аябай жакшы окуйт эле. Анан баягы мындай боорукер, жакшы бала болчу да. Азыр эми үй бүлөлүү, бала чакалуу болуп калган. Бирок аны эч ким билбейт. Азыр эле айтып койдум да. Чындыгында башка кесиптин ээси болом деп эч качан кыялданган эмес экенмин. Анткени баягы кичинемден эле ушундай ырга кызыкканым үчүн ушул чоңойгондо мен ырчы болом деп эле ушундай бир кыялданчумун да. Анткени кичинекей кезимде эле ушул баягы телевизордон көргөндө эле ушул телевизордун ичине кирип алсам экен, ушул телевизордун ичине кирип ырдасам экен деп кыялданчумун да. Ошол кезде Роза Манова биздин эжекелерибиз ырдачу эле көрүп, анан мен ушул эсимде үйдүн артына өтүп алып ыйлачумун да. Үйдүн артына өтүп алып ыйлап, ушул качан мен да ошол телевизордун ичине кирип ырдайт экенмин деп ушинтип баягыдай кыялданчумун да. Анан башка кесипти элестеткен эмесмин чындыгындачы. Чындыгында азыр үй бүлө куруу дегенди биринчи орунга коймокмун. Анткени чыгармачылык менен жүрүп, бир аз артта калдым десем болот да. Ошол биринчи орунга ошол үй бүлөнү коюп туруп, анан кийин ырдап кетмекмин да, эгерде жолдошум уруксат берсе. Азыр болсо баягы турмушка чыкпай жатып эле ырдап, ушундай көп убакытты өткөрүп койдум да. Бирок эми эртенин жакшылыктын эрте кечи жок дейт го. Ошол жагын өзгөртмөкмүн.